Каухар ишкер айым. Акак үй кожойкеси. Дей бир нормальный жашообуз болду экен. Пермет спортчу. Зумрат феминистка. Жана асыл. Сиз жумасына $500 таптыңыз келеби? Түшүндүңөр да. Кыздардын достугу жөнүндө ар кандай кептер бар. Негизи кыздардын достугу болбойт. Кандайча болбойт? Силер деген бир жыл жолукпай калсаңар болду, бири-бириңерди унутасыңар. Биз дал утура сырдашып чыгып кетебиз. Аны эркектер жөн эле ушак деп коет да. Бирок кандай гана болбосун, кыздар жүргөн жерде ар түрдүү кызыктар, ушактар жана сезимдер бирге жүрөт. Мына айтпадым беле, эркектерге ишенич жок. Эгер ал жерге капыстан чоң суммадагы акча кошулса, кандай ызы чуу болоорун элестетип көрдүңүз беле? Мунун баарын качан иштеп бүтөбүз? Токто, биз кимбиз? Билесиңер? Биз деген апа. Эмне ушу 5 катын алып жетпейби сен? Адыре! Эртең бүтөчү. Бүтүнчү барчы. Айкырмачы! Колуңа эле тийип тургум. Алдың башыңа тийсем эмне болот эле? Кыялкештер. Сен чын эле милициядансыңбы, көргөзчү корчка. Студентский билет туруп алдык эле. Кыздуу үйдө пул жатпайт. Болмус. Кичине кененирээк болсоң, ошого да семирбейсиң, билесиңби?